2021-жылдагы Кыргыз-Тажик чегара окуясында Көкташ айылы 2 жаранын жоготкон. Алардын эрдигин даңазалоо, атын тарыхта калтыруу максатында айылдагы 2 көчөгө маркумдардын аты берилди. Алар мекенин баатырларча коргоп жатып курман болгон Салы Каратаев жана Алтынбек Каработоевдер. Ошондой эле бул күнү курман болгондордун жаркын элесине багышталып Куран окутулуп, спорттук иш-чаралар өткөрүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте. Мамасалы Каратаев 2021 жылдын апрель айындагы чегара окуясында мекенин коргоп баатырларча курман болгон. Ал окуя болгон күнү жарадар болгон чегарачыларды жана жай тургондорду унаасы менен Баткен шаарындагы ооруканага алып бара жатканда Эки Таш жерлегенде душмандардын ок атуусунан каза болгон. Баатырдын эрдигин даңазалоо, атын түбөлүк калтыруу максатында өзү жашаган айылдагы көчөгө анын ысмы ыйгарылды. Баатырдын атын көчөгө берүү иш-чарасына район башчысы баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана маркумдун жакындары катышты. 45 жаштагы Мамасалы Каратаев үй бүлөдө 13 бир тууган болгон. Маркумдун артында жубайы, 2 уул, 4 кызы калды. Кууганын күндөрү үйдө болгон. Тополон күч алган мезгилде ошол жерде коңшуларыбыз менен айылды оны төгөлөктөп, кыдырып, карылар калдыбы, жаштар калдыбы, баса албагандар калдыбы деп үйлөрдү карап чыккан. Кырып көчөгө чыккан мезгилде ошондо война таралган сураныч болгон жардамга. Мынайта кара деген застава бар. Ошол жерде солдаттарга атака болуп атат деген. Бул жардам берүү максатында ошол жерде өзүнүн машинасы менен келе жатып, ошол жерден жетпей мына жерден 2 жарадарды алган кошо. Ошону алып барып окко учкан. Андан алдын ага чейин болбосо мынайттан жаңа безне жолуна көрүнүп турган. Мынайттан барганда октор учуп турган, жаап турган. Сырттан келген балдарды бул жолго жөнгөрүп турган. Аяктан барсаңар, уже аяктын жолу коопсуз болуп калган. Аякка сабагайды бул жерге турган. 2021 жылдагы чегара окуясында Көкташ айылынын эли 2 айылдашын жоготкон. Алардын бири 39 жаштагы маркум Алтынбек Каработоев. Окуя болгон күнү Каработоев да Эки Таш жерлегенде душмандын аткан огунан каза тапкан. Ал Кадамжай шаарынан Көкташ айылын көздөй бара жаткан. Мага айтпай эле келген экен, жумуштан уруксат сурап. Үйдүгө келгенде келинге айтып турат, андарга кетип атам деп. Ошо күнү эмне үчүн шашылган? Кийимин алмаштырганга гана жетишиптир дагы. Мылтыгын да ала албай калган экен. Эми ажал айдаганбы? Келип Миң булакта чегарачыларга жардам берип жүргөн экен, октары түшүрүп. Анан эле бияктан балдар барат, жолдо каналда жарадарлар жардам сурап кыйкырып атат дегенде эле ким барат дегенде 5 бала чыгып тур машинасыгачы. Негизинен Баткендин тегерегидеги балдар экен. Келип бардыгы окко учкан, ошолордун ичинен экөө жарадар болуп калган, окко учуп кетиптир. Мен аны кийин билдим. Келиниме бирөө звонткан экен, бул телефон кимдики, кимиси болосуз деп. Мен ошондо неберелеримди алып Миң булакка жакындап калган болчу, мына эвакуация жолу менен. Келиним айтты ушундай. Бала окко учуп кетиптир. Эми айла жок. Ата эненин жүрөгүсүндө тилине берет экен. Бирок мен балам менен сыймыктанам. Эл үчүн, жер үчүн жанын берем. Алтынбек Каработоевдун аты жана анын эрдиги эч качан унутулбайт. Анткени баатырдын аты өзү жашаган айылдагы көчөгө берилип отурат. Белгилей кетсек, соңку 2 жолку чегара окуясында Кыргызстан жүздөй жараны жоготкон. Алардын баатырдыгын даңазалоо, экинчи өмүр берүү иретинде чегара окуяларында каза болгон мекендештерибиздин ысмы бүгүнкү күнгө чейин өздөрү туулуп өскөн аймактарындагы көчө, эс алуу парктары, спорт комплекс сыяктуу объекттерге берилип келет. Бул жаш жеткинчектерге, биздин келечекке, жаштарыбызга, окуучуларыбызга мунун мааниси өтө чоң. Себеби бул жарандарыбыз өздөрүн жөн жерден курман болгон жок. Бул жарандарыбыз эли жерин коргоо максатында, кыргыз журтчулугуна, кыргыз элине тынчтыкты тартуулоо максатында, Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калуу максатында булар өз жандарын кыйды, өз жандарын берди. Бул күнү чегарада курман болгондордун жаркын элесине багышталып Куран окулду.
Ошондой эле аялдар арасында спорттун волейбол түрү боюнча меңгеш уюштурулду. Ага Аксай айыл аймагына караган айылдардын кыз келиндеринен куралган жалпы 10 команда катышты. Бул волейболчу ойноочулар айылдын арасында волейболго кызыккан, үйдө отурган кыз келиндердин арасында жана мугалимдердин арасында болуп өтүп атат. Өтө жакшы өтүп атат. Айыл өкмөттөрү жакшы уюштуруптур, Аксай айыл өкмөтү. Кыз келиндердин маанайы дагы жакшы, оюн кызыктуу жүрүп атат. Жеңүүчүлөргө диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Белгилей кетсек, чек арада курман болгон баатырларды эскерип туруу үчүн спорттук иш-чараларды жыл сайын уюштуруу колго алынган. Мигүл Көчөрова, Расул Акматов, жаңылыктар.